Достор, мына жаңа эле кол күрөш жыйынтыкталды. Кол күрөш жыйынтыкталгандан кийин бир спорный болуп, бул жакта бир балбандар менен Мирхат акебиз дагы бир кармашты, дагы бир жолу жеңди. Айтор Кыргызстандагы көп бир ошо кол күрөш боюнча чемпионаттарда жеңүүчү болуп жүрөт экен. Мирхат ака, айтсаңыз, бүгүнкү жеңил эле келген жок болуш керек. Бул жерде деле небер деген балбандар бар экен, ошол боюнча айтып бересиз. Азыр деген жаш балдар өзү аты, биз болсо жашыбыз келип калды жок, 40ка чайнап калдык. Анан эми жаш балдар, күчтүү балдар көп да. Булар жаштарда өстүн. Эми тактикаларын билбей утуп калып атат да. Жакшабыз баары. Мындай Кыргызстан боюнча чемпионаттарда утуп жүрөт дейсизби? Эң чоң мындай бир кол күрөш боюнча чемпионат 7 областтан 87лерден чемпион болуп келдик. Жакшы. Жалпы 87лерден Жалпы 87лерден чемпион болуп келдик. Айтматов районунан дагы эң биринчини такайчылап атты, э? Айтматов районунан эми бирде алып калам, бирде албайм, ар кандай. Жакшы. Негизи көбүнчө сиздер вестер кандай болуп эсептелет кол күрөштө? Весте 85 килограммга чейин 87лерден түшкөн. Анан мындай морустарда мындай веске карабайт. Мындай эле. Мындай эле чөйрөт. Жакшы. Жеңишиңиз кут болсун. Рахмат. Кубанычтабыз. Ийгилик болсун достор. Мирхат акебиздин жеңиши менен куттуктайбыз. Жаңы эле ошо кол күрөш жыйынтыкталып, жалпы эл көп болдук. Аябай бир мындай кызуу бир талаш жараткан бир кол күрөш болду деп айтсак болот. Ийгилик болсун.